Бүгүнкү күнгө чейин мыйзам турганына карабастан биздин алдыбызда дагы тоскоолдуктар өтө көп. Батыштын агенти бул деген саткын деп түркүн дагы бааларды беришет да. Алардын арасында мен да бармын. Ошол саткындардын алардын айтышы боюнча. Мен таптакыр башка кесипти эңсегем. Бирок саясатчыларга өтө чоң оорураак болот ал жерге түшүш. Биякта жүргөндө эми эл кубаттап, жогору жакта жүрүп, андан кийин барып туруп тияка түшүп калган кезде бул аларга эки эсе көбүрөөк сокку болот да. Бир нерсени өзгөртө калдым деп айта албайм. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, порталдын галстуктар аттуу долбоору кайрадан алдыңыздарда. Бүгүн бизде кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Рыспеков Бакыт Токталиевич келип отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Кудай буюрса жакшы. Жакшы. Маанайыңыз, иштериңиз? Кудайга жакшы баары. Жакшы, анда эмесе көрсөтүүнү баштоордун алдында шарттар менен тааныштыра кетейин. Көрүп турганыңыздай 3 журналист суроо беребиз сизге. Оң жагында Жылдыз Чускенбаева деген журналист отурат. Бул киши сизге жакпаган суроолорду берет. Ал эми мен Бекболот Сарыбаев сизди мактаган суроолорду берем. Ал эми Айсалкын Качкынбекова бул өзгөчө суроолор менен өзүнүн ааламындагы суроолор менен өзгөчө суроолорду берип, сизде жан дүйнөңүздү ачканга аракет кылам деп турат. Анда эмесе шарт боюнча кайсыл суроодон баштаганды туура көрөсүз? Эми баягы кандай десем, биринчи кыйынчылыктарды ашып өтүп алсаң, анан ар жакта кичине жеңилдирээк болот деген бир ишенич бар го. Галстук да кызыл, көнөк да кара. Анда мен баштайм суроону. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп салуу боюнча сунуштарда айтылган, Акыйкатчы институтуна да кошуу сунуш айтылган. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Былтыр жыл аягы менен декабрдын этектери менен Каржы министрлиги тарабынан сунуш түшүп калды улуттук борборду Акыйкатчы институтуна кошуу жөнүндө. Эми биз кандайдыр бир жетишкендикке жетип алып, андан кийин кайра артка чегинген ал менимче туура эмес. Мен көп учурда баягы ич арадагы кызматташ балдар кыздар менен маектешип калган кезде, болсо кандайдыр башка учурларда менин пикиримди сураганда мен айтам, кандайдыр бийиктикке жетиш эмгекти талап кылат, бирок ошол жер деңгээлде туруп бекемделип калуу андан эки эсе эмгекти талап кылат. Артка чегинип кетпейчи. Мисалы, спорт чеберлерин алып көрөлү. Карасаң, аябай бир чоң бир жетишкендикке жетет дагы, ошол жерде туруп калбай, алдыга кеткенди кое тур. Ошол жерге туруп калбай, кайра артка чегинип кетет да. Ал да чоң эмгекти талап кылат. Анан айтып атканым, биз дагы азыр кандайдыр бир адам укугу жаатында Кыргыз Республикасы жакшы бир жетишкендиктерге жеттик. Мен көп айтам, биздин эле чукул кошуналар. Аттарын атабай эле коелу, ошол жердеги укук коргоочулар бизди суктануу менен карашат. Кыргызстанды. Мына силер ушунчалык жетишкендиктериңер бар. Силер алдыңкы мамлекетке жетүүгө бир аз гана дагы мындай эмгек салып бир эрктенсеңер, жетесиңер депчи. Мына эми ошол учурда жеке менин пикиримде улуттук борборду жоюп салуу, же болбосо башка жака кошуп, же болбосо бир өзгөртүүлөрдү киргизүү, бул кайра артка чегинүү катары карайм да мен. Жетишкендиктерди атпайсызбы? Ошону кыскача так айтып бересизби? Кандай жетишкендиктер? Эң негизгиси жабык жайларга күнү болобу, түнү болобу тоскоолдуксуз кирүү. 10 жылдык эле аралыкты алалы дагы, 10 жыл мурун ошол эле кыйноолор боюнча, ырайымсыз мамиле боюнча көрүнүштөр менен бүгүнкү көрүнүштү салыштырып көрөлү, өзгөрүүлөр бар. Мындан 3 күн мурун эле бир жыйын болуп отуруп, ошол жерде Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышып отурду. Мен аларга айттым,
Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинде оң тарихтеги өзгөрүүлөр бар. Эми биринчи максат ошол жетишкендикти кайра кармап калуу, экинчи максат дагы мындан да жакшы жетишкендиктерге умтулуу, анан жетүү. Сиз артыкчылыктар, жетишкендиктер жөнүндө айтып кеттиңиз. Эми кызматыңыздын оош кыйыштары жөнүндө айта кетсеңиз, мисалы кыйноолорду алдын алам деп жүрүп кандай өзүңүздөр кыйынчылыктарга кабыласыздар? Мен эки багытта жооп берейин бул суроого. Биринчиси тоскоолдуктар. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзам турганына карабастан биздин алдыбызда дагы тоскоолдуктар өтө көп. Бул тоскоолдуктардын арасында ошол эле жабык мекемелерге киргизбей койгон учурлар. Мыйзамда турганына карабай. 19-жылы мына жаңы кодекстер кирди. 19-жылкы кодекстерге чейин кылмыш кодексинде бир берене бар болчу. Улуттук борбордун кызматкерлери же болбосо координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн өз түздөн түз милдетин аткарып аткан учурда тоскоолдук кылгандарга жаза бар болчу да. 19-жылда ал жаңы кодекстен аны алып салган. Аны эми мындай кандай десем, тоскоолдук жаратууга кызыктар болгон тараптардын кызыкчылыгы менен алынып салынган деп болжолдойм да. Ошонун аркасынан бизди киргизбей коюуга же болбосо убакытты өткөзүп созуктуруп анан киргизген учурлар өтө көп. Эми бизди киргизбей аткан учурда бизде сөзсүз түрдө суроо туулуп атат. Демек, бул жерде баары жакшы эмес. Эмне себептен бизди киргизбей атат? Эгер баары жакшынакай таптакай болсо, анда эшикти ачып туруп, мына келиңер, киргиле, карагыла дейт эле да. Убакытты создуктурганда, демек, бирдемесин оңдоп түздөй калганга аракет кылып атышат ичинен. Мына ошол киргизбей коюп аткандын тоскоолдуктары. Пандемия башталгандан баштап, мына жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы өзүнүн ички буйругун чыгарды. Бул жерде улуттук гана борбор эмес, Акыйкатчы институтун дагы, жактоочуларды дагы, ошол жабык жайда жаткан адамдардын туугандарына баягы жолугушуусуна болгон кандайдыр бир чектөөлөр киргизилди. ПЦР анализи жок, киргизилбейт деп. Эми ушул эле учурда мен түшүнөм алардын кооптонуп аткандыгы, баягы жабык жай, аяктан мисалы үчүн бир инфекция кире турган болсо, бат таркай турган объектилердин мындай алып келгенде. Бирок ошол эле учурда алардын өздөрүнүн кызматкерлери мөөнөт менен кирип турушат, нөөмөткө турушат. Алар кирип чыккан сайын ПЦР анализ тапшырышабы? Бир. Жок, тапшырбайт. Эмне себептен, мисалы үчүн, биз мамлекеттик органбыз, улуттук борбор. Биз барып аткан кезде бизден аны талап кылышат. Мисалы үчүн, мен жетекчи катары мен да ички буйрук чыгардым. Пандемияга байланыштуу. Эгерде кандайдыр бир белгилер болсо, мага кабарлайт дагы, жумушка келбейт. Өзүнүн карап турат, анализин тапшырат. Ооруп калган болчу болсо, албетте баягы дарыканага барат. Биз дагы мындай инфекциялык коопсуздукту сактап атабыз. Эми ошонун баарын тең эске алып туруп, өзүнүн кызматкери ошол эле бир эле мамлекетке кызмат кылабыз. Алар дагы, биз дагы. Аларды кандай тартипте киргизсе, бизди да ошондой тартипке киргизүүгө милдеттүү болгон да. Эми ошол маселе чечилбей келет. Анан дагы бир тоскоолдук, бул каржы маселеси. Мен ачык айта алам, бүгүнкү күнгө чейин улуттук борбордун кызматкерлеринин эмгекке болгон укуктары бузулуп келатат. Аны мына чукулдада Кудай буйруса жогорку кеңеште биздин баяндама каралат, ал жерден дагы айтабыз. Ал дагы кандайдыр бир деңгээлде тоскоолдук. Анан экинчи мындай оорчулукту туудурган, тоскоолдук туудура турган маселе бул эмоционалдык жакта. Жумуш оор. Жумуштан тышкаркы суроолор көтөрүлдү. Сиз жөнүндө маалыматтар багы өтө эле аз экен. Анан ошол өзүңүз жөнүндө өзүңүздү тааныштырууда биринчи ушу балалыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай өттү? Ошону эстеп, кызыктуу учурларын. Балалыгымын ар бирибиздин өзүбүздүн баягы мындай өтө жаркын, элес туудурган, жылуу сезимдерди ойготкон мындай бир кез болот го. Мен тилекке каршы атам дагы, апам дагы өтүп кеткен. Балалык дегенде албетте ал кишилерди эстейсиң. Ал кишилердин колдору, эркелеткени, жумшак сөздөрү,
Апам өтө мээримдүү киши болгон да. Өтө мээримдүү, мындай атам тилекке каршы мен 5-классты бүткөндө кайтыш болуп кетти. Ошондон бери жалгыз өзү үчүн койту да. Анан эми мына баягы биздин рахатыбызды көрүп, биздин чайыбызды чейбиз деген мезгилге жеткенде тилекке каршы өтүп кетти. Балалык дегенде мына ошол кездер гана эсте түшөт да. Апаң, атаң, мектеп, ал кез сонун кез. Азыр эми мындай түз эстей калып бир нерсени айтып бериш, мындай бир окуя учурлар деле эске түшө калбайт экен. Ошондой деле адамдардын укуктарын коргоюн деп эле аракет кыла берчү элеңиз? Кичине кезиңизде деле. Ал кезде эми андай деле нерсе болбосо керек, бирок эми кандай деп айтсам, бул болуша калуу, бирөөнө боор тарта калуу, эми ал баарыбызда эле болсо керек. Андайлар болгон да эми. Ал кезде бүгүнкү күндү кыялданып элестеткенде мен таптакыр башка кесипти эңсегем. Хирург болууну эңсечүмүн. Же нейрохирург, же микрохирург. Эми тилек орунга ашкан жок. Бирок бала кезде тилек ошол болгон да. Азыр өкүнбөйсүзбү ошол кесиптин ээси болбогонуңузга? Эми мындай карап келгенде баягы биз тилейт экенбиз, кыялданат экенбиз, бирок жогору жактагы буйрук кандай болсо ошого баш ийеткенбиз да. Эми кээ бирде отуруп ойлонуп каласың, келинчегим дагы өзү медик. Ал дагы айтып калат, хирург болсоң жакшы эле, хирург болмокчусуң деп коет. Балким калп эле кубаттап коебу, же чын эле айтып атабы, ким билет. Сиз бул кызматка келип, эмнени өзгөртө алдыңыз? Мен бул кызматка кайрылып келдим дейли да. Кайрылып келгенимдеги азыр алдыга койгон максаттарга мен толук жете элекмин. Улуттук борбор жаңыдан ачылып аткан кезде, бул 2012-жылы мыйзам кабыл алынган. 2013-жылы координациялык кеңеш бул эң башкы башкаруу орган катары саналат дагы. Түптөлүп бүтүп, анан биринчи директорго сынак жарыяланып, ошол сынакка да катышып, ошондо биринчи директор болгом мен. Мына ошол кездеги жетишкендигим бул улуттук борбордун ишке кирип кеткендиги болду да. Эми азыр кайра 5 жылдан кийин кайрылып келип, кайра келгендеги койгон максаттарыма мен дагы жете элекмин. Быйыл август айында 1 жыл болот. Директор 2 жылдык мөөнөткө гана шайланат. Анан ошол келгенден баштап бүгүнкү койгон максаттарга мен азыр дагы жете элекмин. Ошондуктан бир нерсени өзгөртө калдым деп айта албайм. Кандай максаттар? Эми мүмкүн болсо мен аны мындай жарыя кылбай эле койсом, бирок ал түздөн түз ошол улуттук борбордун ишине байланышкан. Мыйзамда максаттар коюлган да, милдеттер коюлган. Ошого жетүү жолдоруна багытталган максаттар да. Акыркы күндөрү өзүңүз билгендей, саясатчылардан абакка түшкөндөр көп болуп атат. Мисалы, акыркы 2-3 күндү алсак, алардан да кирип кабар алып чыктыңыздар да. Ошолор боюнча алардан арыздар келген жокпу сиздерге? Жок, эми алардан арыз муундар биздин багыт боюнча, биздин мандат боюнча түшкөн жок. Анан ушул суроо менен пайдаланып мен дагы бир нерсени айтып алайын. Мисалы үчүн ошол эле социалдык тармактарда, интернет сайттарга маалымат чыккан кезде комментарийлерге көз жүгүртсөң айтышат, мына жүгүрүп барды, мына булар ушулар деле карайт деген таристе мындай көп комментарийлер калтырат да жок. Бул инсандарга коомчулуктун биздин гана эмес, сырт жактагы коомчулуктун дагы башка мамлекеттердин көңүлү бурулгандыктан ал жөнүндө биз баягы барып жар салып айтып турабыз да. Биз мүмкүнчүлүккө жараша баардык жерге барганга аракет кылабыз. Кандайдыр бир жерде кыйналып аткан учур жөнүндө маалымат түшсө, ал жерге жетип барганга да аракет кылабыз. Жана жогору башында айтылган тоскоолдуктар бар, бирок ошол тоскоолдуктарга карабастан бүгүнкү күндө дагы өз ишибизди толук аткарганга аракетибизди кылып атабыз. Моюнга алам. 100%, эми 100% эмес, бир 80% толук аткара албай атабыз азыр. Бул объективдүү себептер менен. Субъективдүү себептер жок. Бирок ошол учурда дагы
эми жанагы сырткы көз караштарды айтып атпаймынбы? Биздин ичибизде, мамлекеттин ичинде болуп аткан саясий кандай бир жүрүштөргө сөзсүз түрдө сырт жактан дагы баа берип карап турушат бизде. Булар эмне кылып атышат, кандай болуп атат деп. Акыркы учурда өзгөчө көңүл бурулуп карап турат. Акыркы учур дегеним бул эки гана нерсени айта кетейин. Бул биздин мамлекеттик чек арада болгон окуялар. Экинчиси бул айтылган эле мынакей азыр коррупция менен күрөш деп кумтөргө байланыштуу иштер менен сырт жактан бизге өзгөчө көңүл бурулуп турган кез. Мына ушул учурда жанагы айтылган саясатчылардын кармалгандыгы, алар кандай шартта кармалып турат, аларга кандайдыр бир мыйзамсыз ыкмалар колдонулуп атабы, колдонулган жокпу деген таризтеги бааны же болбосо көзөмөлдү жүргүзүү бул улуттук борбордун милдети. Биз аны аткарып атабыз. Эми мен да көп нерсени мындай айтканга жетишпей атам. Бир гана нерсе, биздин жасап аткан жумушка дагы мындай буларды кыйнап салса да мейлибиз деген бир комментарийлер кетип атат да. Кыйноого эч ким дуушар болбосун. Бул өтө жаман, өтө терс көрүнүш. Ушул учур менен пайдаланып дагы айта кетейин. Жалпы адам укуктарынын арасында эки универсалдуу укук бар. Дүйнөлүк коомчулук ушул эки укук эч бир учурда бузулбашы керек деп тааныды. Согуш болсун, апаат болсун, кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болсун, ушул эки укукту ар бир мамлекет бузулбашын камсыз кылып берүүгө милдеттүү. Мына Бириккен Улуттар Уюмунда канча 197 болсо керек мамлекет бар болсо, же 203 беле, азыр кечээ Улуттар санын эстелбей атам. Ошол мамлекеттин баары тең милдеттеме алган. Биз ушул укукту, эки укукту эч бир учурда бузбайбыз деп. Ал кулчулуктан болгон эркиндикке болгон укук, анан кыйноолордон эркиндик укугу, кыйноолорго кабылбашы керек. Эми биздин учурда болсо, мына ошол эле пандемия учурунда жанагы айтып аткан тоскоолдуктар, өзгөчө кырдаал мезгили былтыр киргизилген кезде кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун эркин жүрүүсүнө тыюу салынгандыгы, мына ушул эле жерде эркин жүрүү укугу чектелип атат. Туурабы? Эми кыйноолордон болгон эркиндикке болгон укук ал чектелбеши керек. Аны көзөмөлдөп мамлекеттин атынан ошону сакталып атат деген кепилдигин берүүчү орган катары бизбиз да. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор. Биздин жарандар көбүнчө кандай кыйноолорго кабылат абактарда? Эми мен ушул жерден эки нерсени белгилей кетейин. Бирөө ырайымсыз катаал мамиле, экинчиси кыйноо. Кыйноо болуп аткан учурда кыйнап аткан тараптын кандайдыр бир максаты бар. Же жазалаш керек, же бир нерсени кылгандыгы же кылбагандыгы үчүн жазалаш керек. Дискриминация багытында, жыныстык белгисинен, сексуалдык ориентациясы, улуттуу, социалдык статусу жагынан кандайдыр бир басмырлап токмок калса, ал кыйноо. Эгерде жок, эч себепсиз кандайдыр бир мындай ырайымсыз мамилеге ала турган болсо, бул ырайымсыз катаал мамиле айтылат да, муну белгилей кеттик. Эми Айсалкындын сенин сурооңо мындай жооп: бизде кадимки эле уруп сабоо. Эми мына азыркы учурда эмес, илгери биринчи иштеп кеткен кездеги мисалды келтирейин. Бул 14-жыл болсо керек эле, калп айтпасам. Бир жигитти сен кылмышкерсиң деп ички иштер бөлүмүнө алып келет. Аны урбайт, сабабайт. Анан мына кылмышты мен кылдым деп мойнуңа алгын деп сунуш кылат. Ал албетте мен кылган эмесмин дейт. Анан ошол учурда айтат: эгер сен кылбасаң, азыр сенин келинчегиңди алып келебиз. Анын 2 айлык эмчектеги баласы бар.
Үйдө келинчегинен башка киши жок. Анан терезеге коюп туруп, баягы келинчегин алып келишет. 2 саат өтөт, 4 саат өтөт. Тиги баланы бирөө урган жок, сабаган жок. Жигитти кармалып келген. Ал мойнуна алды кылмышты. Анткени үйүндө эмчекте баласы жатат. Келинчеги болсо биякта отурат, коңшу кабинетте. Муну кызматкерлер кылып атат да? Милиция кызматкерлери кылган да. Эми кыйноонун түрлөрү көп. Аны азыр бүгүнкү күндө дагы мына сурамжылап айтып сурап келгенде айтышат, баягы из калтырбай, денени көгөртпөй сабаганды да билишет. Кызматкерлер дагы, я абактагылар дагы? Эми биз айтканда кызматкерлер жөнүндө айтабыз да. Эми жабык жайларда жатып, ошонун ичиндеги болуп аткан жарандардын ортосундагы мамилени ошол кандай десек, мекеменин администрациясы жооп берет дагы. Мисалы үчүн балдар үйүндө мына чукулда эле уруша кетип бирөөнү сабап бала каза болуп калды го. Ал жерде эгерде кызматкерлер тарабынан болсо, анда биз кийлигишет элек да. Эми балдардын ортосунда мамиле болуп аткандан кийин ал түздөн түз ошол администрациянын жоопкерчилиги. Биз бул жерден кайра ичинде отурган балдар менен эмес, администрация менен иш алып барабыз. Эми сиздин үй бүлөңүз жөнүндө сурайлы. Азыр биринчи балаңыз жөнүндө айтып бердиңиз. Эми үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңиз. Жубайыңыз медик деп айтып калдыңыз. Балдарыңыз, үй бүлөңүздү кандай багы убактыңыз көбүнчө жумуш менен өтөт, анан ошол учурда кантип үй бүлөңүзгө да убакыт бөлө аласыз? Деги эле үй бүлө деген сиз үчүн кандай балуу кайы? Мен Кудайым буюрса, көз тийбесин, өтө бактылуу инсанмын. Өмүрлүк жарымдын мага болгон ишеничи, мен жасап аткан ишти түшүнгөндүгү, айрым учурда канатың сынган сыяктуу болуп жатып калган кезде, жок кош канат болуп туруп кайра таптап туруп учуруп койгондугу. Бир уул, бир кызыбыз бар. Уул болсо эми буюрса бойго жетип баратат. Алар дагы баягы өзгөчө балдар да. Бирөөсү дагы мындай бир бүгүнкү күнгө чейин кыялданып, аябай мындай эркелеп, мындай кыялын көрсөткөн жок. Бул менимче кайра эле апасынын болгон тарбиясы болсо керек. Эми азыркы учурда алып келгенде мен Бишкекке келип кетип иштеп атам. Өзүм турган жерим болсо Элетте. Ал жерде үй бүлө дагы ошол жакта азыр. Анан эми мындайча айтканда баягы эркин куш деп туруп учуруп койгону дагы ал дагы мындай өзгөчө бир бааны берсе керек да. Үй бүлөдө Кудай буюрса бактылуумун. Бактылуумун. Бул жерде эми жеке гана келинчек, балдар эмес, бир туугандар. Бир туугандардын колдогону, түшүнгөндүгү. Айрым учурда сенин жасап аткан ишиң бизге залакасын тийгизип коюшу мүмкүн деген укук коргоочулукка мен түздөн түз эле келип бул немеге келген жокмун да. Бизде коомдо болсо укук коргоочулар болгон мамилени билебиз. Булар баягы батыштын агенти, бул деген саткын деп түркүн дагы бааларды беришет да. Алардын арасында мен да бармын. Ошо саткындардын алардын айтышы боюнча. Андай учурларда дагы бир учурлар болду, качан мисалы үчүн ошо укук коргоо багытында жүргөн инсандардын чукулдарын жумуштан алып койгондо учурлар кездешти. Мына ошол кезде дагы бир туугандардан бирөөсү да чыгып туруп, жумушуңду токтот, бизге залакасы тиет деп айткан жок. Алардын да түшүнгөндүгү. Анан эми үй бүлө деп келинчегимди айтып атам, кайын журт жөнүндө сөз кылбай кетсем дагы болбойт да. Ал өтө мындай кайнатам да, кайненем дагы экөө мугалим. 40 жылдан ашык тажрыйбасы бар мугалимдер. Алардын өздөрүнүн мындай ак сөөктүгү, ой жүгүртүүнүн тереңдиги, болгон балдардын баарысына берген таалим тарбиясы,
алда кадимкидей баягы жуурулуп бир өзүнчө бир неме болот го. Мен кыскача мындай келинчегим жөнүндө айта кетейин. Мен бир дос балам үйлөнүп калды. Анан баягы анын окуган жерине дос баланын келинчеги училищеде окучу, медучилищеде. Анан ошол жака баягы группалаштарына, мугалимдерине той жеткизип бардыктан анан мугалимиңди чакыр деп аяшты киргизип ийдик. Бир маалда эле узун коридордон ап-апак халат кийген, чепчик кийген түпсүз болуп алып мындай бирөө басып келатат. Анан досум тамашалап коюп мен тетигөлөнөм депчи. Деп айта берсе эле тиги басып келип туруп биздин жаныбызга сиздер мени издеп атасыздарбы деп келди. А сиз кимсиз? Сен баланча баланчанын куратору менмин деп. Анда сиз деп келиптабыз. Эле мага ооз кошо бергендей болгон экен да. Бул эми баягы Кудайдын тагдыры, Кудайдын жазганы. Эч бир мындай кандай десем, таарына турган же кандайдыр бир нааразычылык беле турган эч бир себеп жок да. Саясатчылар менен жолукканда, абактагы саясатчылар менен жолукканда эмнени байкайсыз алардан? Абакка жаңы түшкөн саясатчылардан. Эми кыргыздын кеби бар го, баягы мындай жабык жерлерге түрмөнүн баласында жатпасын депчи. Саясатчылардан мен көбүн учурда мындай чыйралганын байкайм да. Чыйралып, бул убактылуу деп неме кылгандары. Негизги эле ошону го дейм, чыйралгандардын. Бирок бул жерден бир нерсени айта кетели, бул саясатчыларга гана таандык эмес. Жалпы эле баардык инсан бул биринчи жолу түшкөндөр да. Биринчи жолу түшүп аткан кезде бул өтө чоң эмоционалдуу, психикалык мындай сокку. Ар бирине тең. Анан экинчи жолу, үчүнчү жолу түшкөндөр алар эми баягы айрымдар бар, өзүнүн үйүнө киргендей эле киргендерчи. Эми биринчи түшүп аткандардын баардыгына тең бул өтө чоң эмоционалдык дагы, психикалык дагы сокку. Анан бизде мындай кайра эле жанагы социалдык тармактарда, интернет сайттарда комментарийлерди окуп каласың. Көбүнчө коомчулуктун көңүлү атагы чыккан инсандарга бурулуп калат экен дагы. Алардын ооругандыгы же бир неме болгондугу мындай чыгып калат да. Аякка түшкөндүн көбү ооруйт. Көбү. Жеке гана бул жанагы саясатчылар гана эмес. Бирок саясатчыларга өтө чоң оорураак болот ал жерге түшүш. Себеп дегенде баягы биякта жүргөндө эми эл кубаттап, мындай жогору жакта жүрүп, андан элеги бар туруп тиякка түшүп калган кезде бул аларга эки эсе көбүрөөк сокку болот да. Мен эми жеке мындай баамдаганым оюмчачы. Бирок кайра эле ошол саясатчылардын арасында мындай кадимки эле элдин арасындагыдай эле эрктүүлөрү бар, күчтүүлөрү бар. Акыркы жолу кайсы саясатчылар менен жолуктуңуз? Эми ал айтылды го, мурда камакка алынгандар. Ага чейинчи? Iya. Ага чейин. Ага чейинки бардыгы эле. Айтып атпаймынбы, бул саясатчыларга биздин ички гана коомчулук эмес, сырткы коомчулук дагы өзгөчө көңүл бурулуп турат да аларгачы. Ошондуктан биздин барып аткандыгыбыз бул ал жактагы мындай акыбалдын кабарын берип туруу милдети да. Келген ар бир конок эч кимге айтпаган, эч ким билбеген бир өнөрүн же бир сырын айтып бериш керек. Аны сизден дагы талап кылабыз. Өнөрүн же сырын? Так, эмне сыр бар? Же бир саясатчынын бир сырын айтып бериңиз да, ушинтип камалып, аны бир кыйналып. Өзүңүздүн сырыңызды. Жок. Мен бир кыялымды айтайынчы. Менин бир кыялым бар. Чопо менен иштегенди үйрөнсөм дегенчи. Чопо менен. Кадимки эле чыны, таба. Жасап эле кадимкидей чопону эзип эле, баягы ачытып,
ташын айлантып, анан ошол менен бир бышырып кайра отко салыпчы. Ошону үйлөнгүм келет да. Чопо менен. Эмнеден улам бул кыял пайда болду? Билбейм эмнеден пайда болгонун. Балким убагында бир дүйнөгө атагы чыккан 10-жылдын этеги 11-жылдарда жашаган бир инсан менен аябай кызыккам да. Гияс-ад-Дин Абу аль-Фах Омар Нишапури ибн Хаям. Биз аны Омар Хаямды тааныйбыз дагы. Биз аны баягы Рубай жазган киши катары тааныйбыз да. Жок, ал өтө терең философ болгон. 14 жашында аалымдар менен тең талаша турган деңгээлге жетип, Куранды жатка билген, толук Куранды 14 жашында. Астроном болгон. Илимпоз киши болгон да. Анан ошо балким жанагы ошол рубайлердин таасириби, билбейм. Балким башка нерседир, же ички дүйнөнүн кандайдыр бир адам баары бир жерге чукулубуз да. Балким ошо топуракты кармалагым келеби, же эмне ушу чопо менен иштеген үйрөнгүм келет да. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип суроолорубузга канааттандырып жооп бергениңиз үчүн. Мындан аркы иштериңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен кезектеги көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.